Жалгыз легитимдүү Жогорку Кеңештин депутаттары гана болот атпайбы? Тилекке каршы бир гана Жогорку Кеңештин. Аны чогултууга эмне тоскоол болот деп ойлойсуз? Алардын коркоктугу. Кимден коркуп атат? Кимден коркот? Кожоюндарынан коркот. Алар эркин депутаттар болгон эмес эч качан. 5-6 чакырылыштын 90% депутаттар эркин эмес. Алардын баарынын кожоюну бар. Эч качан өз эрки менен иш алып барган эмес. Көз каранды чөнтөк депутаттар. Алардын кимисин чакырып туура премьер-министр тандап берет деп сиз күтөсүз. Ошондо биз алар кимдир бирөөнүн көз каранды болсо ошондо бул жерде мындай кимдир бирөө эмес эле жарымы бийликке, жарым баягы бай кландарга кызмат кылышчу. Ошолордун эсебинен жашап. Анан кийин кландык кармашы болуп атабы ошондо азыр? Кандай жорусак болот? Мисалы азыркы ситуацияны, мисалы президент баягы жашырып атат деп атат. Эски бийлик өзүн укпай калган клан менен тирешти. Экөө тирешип жатып бири-бирин алсындандырды. Биз таза күчтөрдү булар эске да алган жок, элдин кызыкчылыгын эске да алган жок. Эл ошентип эле уктап жата берет деп ойлогон. Анан ошо экөө ошентип баштаган кезде эл ойгонуп төңкөрүш жасап салды. Төңкөрүш жасаганда дагы эл төңкөрүштү каалап турганда деле жалпы эл ошого катышты дегенден мен алысмын. Себеби ал жерлерде кечинде ак үйгө чабуул болгондон кийинчи ошол топтор барып өзүнө керектүү кылмышкер болобу, башка болобу, уур кескин барын апарып улуттук коопсуздук кызматынын имаратынан чыгарып кетти. Ошол төңкөрүшпү. Биз бир уурларды, бир кландарды айдап башка уурларды жана кландарды алардын ордуна алып келе турган бизде таптакыр план жок. Эл деле антип ойлобосо керек. Ошондуктан кагылышуу бийликтин кландардын ортосунда болду. Экөө алсыраганда ортого криминал кирди дагы. 2-3 күндөн бери азырынча абалды криминал тескей баштады. Азыр Алмазбек Атамбаев дагы анын командасы менен кошо түрмөдө чыкты. Алардын командасында бир нече статья менен соттолгон адамдар бар эле. Ооба да, Атамбаев, Исаков, Зилалиев булардын күнөөлөрү далилденген. Сотто да, коомчулуктун көзүндө да биздин олчогон карыздарды бүгүнкү абалга алып келген ошолор. Азыр ошол Атамбаевдагы командасынын ошол форумдун алдында улам топтоп аткан. Эмнеден кабар берет? Өзүн акташ керекпи же азыркы мындай премьер-министрмин деп аткан адамдар менен тил табыш керекпи? Алмаз Атамбаев кайрадан легалдашууга аракет кылып жатат. Шайлоого катышкан партиялардын бирөөсү менен анын келишими бар. Ошолор ошону жактап баштады. Атамбаевди, Темирсариевди жактап аткан бир партия бар. Андан сырткары 4-5 партия биз бир топ тараптардан республика Атамекен менен тилектешпиз. Бүгүнкү нааразычылык акциясында менимче бирге өткөзөбүз. Калган тарап баягы Садыр Жапаровду сүрөгөн тарап. Ошондо мен жеке билишимче ошол 3 тарап болду. Атамбаев жана плюс бир партия. Ана тарабында ошол соттон чыккан аркы терк болгондор. Ошол дагы бир нерсени айтып кетишке, Атамбаев түрмөдөн чыгарып кеткендер дагы жөндөн жөн эмес. Алар шайлоонун жыйынтыгын таптакыр аларды кызыктырган эмес. Алар туп-тура эсеп жүргүзүп, шайлоо болот, бийлик көпчүлүгүн алып алат, нааразы болгон партиялар чыгат, жана толкун жаралат. Ошол толкунду пайдаланып кетишти булар. Эми бир сурам да. Азыр ким легитимди? Биз коомчулук ким менен сүйлөшөт? Мисалы, президент же болбосо ушундай бир өлкөдө бир туруксуз мезгил пайда болгондо. Президент де факто азырынча де юре болуп турат, де факто ал эч ким эмес. Аны эч ким укпайт. Де факто ал эч ким болбогондо азыр анын укуктары Жогорку Кеңештин төрагасына өтүш керек болчу, туурабы? Ооба. Ошондуктан ал арыз жазып отставкага кетиш керек болчу. Бирок булар кайра баягындай маневр кылып көпчүлүк ошону түшүнбөй турат. Эгерде момда шарттар аткалса, келгиле Жогорку Кеңештин токтомун алып келгиле, мен кол коюп берем деп атат. Жогорку Кеңештин токтомун президент отставкага кол койгонго чейин депутаттар ошо президентке ылайыктуу, ошол кол коя турган, ал макул боло турган токтомду гана чыгарышы мүмкүн. Биз Садыр Жапаровду легитимсиз деп эсептесек, анда Мыктыбек Исупович дагы легитимсиз болуп чыгат. А эгерде Мыктыбек Исуповичти биз легитимдүү деп
атасак, анда Садыр Жапаров дагы легитимдүү болуп калышы ыктымал. Эми дагы бир маселе. Экөө бир эмеге байланып калбадыбы? Эми дагы бир маселе. Бир жыйынга. Коопсуздук кеңеши баягы Ак Орду таанып атат, Кремль таанып атат, биз сүйлөшүп атабыз, бизди эл аралык коомчулук тааныды деп Субаналиев чыгып атат. Ошондо кимисинде көбүрөөк колунда бийлик бар, Субаналиевдинби же Садыр Жапаровдунбу? Экөөндө тең жетиштүү бийлик жок, жетиштүү легитимдик азыр эч кимде жок. Кремльге сыйынгандар Кремльге барып сыйынат. Биз элге сыйынабыз. Кыргыз Республикасы эгемендүү эркин өлкө. Ооба жарды болсок дагы, бирок биз эч жака сыйынбайбыз. Бийликтин булагы жана жалгыз эси бул Кыргызстандын эли. Кырдаал ушундай улана берсе, эл аралык коомчулук бизге ким аркылуу мындай алака катыш түзөт? Бул биздин ички маселе. Биз кошуна өлкө менен чатакташып жаткан жокпуз да. Ички маселени биз кандай болгонубуздан саясий күчтөр чече алабыз. Азыркы жаңы адамдар эски адамдардан айырмаланып биз компромисске бара алабыз. Бүгүн саат 2-де көрөсүз. Саясий таза күчтөр чогулуп, бир чечимге келип, баягындай шектүү күчтөрдү саясий талаадан сүрүп чыгып, нормалдуу эл ишенген бийликти орнотобуз.